2021 жылдын 10 январында Кыргыз Республикасында президенттик шайлоо өтөт. Андан кийин Конституциянын жаңы редакциясын кабыл алуу боюнча референдум, парламентке шайлоолор өтүлүшү күтүлүүдө. Башкаруу системасындагы олуттуу өзгөрүүлөрдүн болушу эл талкуусунда болуп жатат. Элдин көйгөйүн чечиш үчүн бийликке курултай боло турган болсо, албетте карапайым элдин ичиндеги көйгөй жетет деп ойлойм. Мурунда бир жолу ушундай курултай болот деп бир жолу курултай өткөндөй болду, кайра жок болуп калды. Жакшы болмок, карапайым элдин көйгөйү чечилет. Анын узак жердеги айылдардагы турмуш шарты ошол жерде айтылат. Менин оюм, фикирим боюнча ушу жакшы болмок да. Өлкөбүздөгү өзгөрүүлөргө карыялар да кайдыгер эмес. Алар өздөрүнүн эмгек жолундагы бай тажрыйбага таянышып, өлкөнү мындан аркы өнүктүрүүнүн айкын жолдору тууралуу айтышууда. Партиялык система менен парламентке депутаттарды шайлоо биздин элдин менталитетине туура келбей тургандыгын белгилешет элеттиктер. Партиялык системанын мен макул эместигимдин бирден бир себеби бул, мисалы үчүн, ушул бир региондо бир жакшынакай өзүнүн адамын депутаттыкка түртүп шуну шайлайлы деген учурда, ошол мезгилде башка региондордо ошо кара мүртөс же болбосо эл менен эсептешпеген, өзүнүн билермандыгын, өзүнүн байлыгына чиренген адамдар барып калып атпайбы? Менин добушум мындай керексиздей болуп калып атат да. Ала Букар районунун тургундары да бирин-бири кайталаган мекеме ишканалардын, мамлекеттик чиновниктердин кыскарышын туура деп эсептешет. Өзгөчө бул медицина жана энергетика тармагында бирин-бири кайталаган структуралардын көп экендигин айтышып, аларды кыскартуунун зарылчылыгын айтышууда. Кайталаган ишканалар оголо көп өзү. Мисалы үчүн медицина тармагын алып кетсек, ССМ, ТБ деп коет, больницалар, поликлиникалар бар. Андан сырткары аптекалар да бар. Ошондорду бириктирип туруп, бир эле жана организация кылып, ишкана кылып туруп кылса, экономика жагына да жакшы болот эле. Кошо айыл өкмөттөрдү кошсо болот. Ал учурда баягы ошол жерде айыл өкмөттө иштеген сотрудниктердин саны азаят, айлыгын көтөрсө болот, ошолордун ошого карап туруп, ушундай жактарынан эле пайдасы болот. Калк айтса, калп айтпайт деген чын. Андыктан элдик пикирлерди эске алуу өтө зарыл. Тагайбек Акматов, Абдымом Калбаев, Нурболот Мамбеталиев, Ала Букар району.